Республика боюнча учурдагы кырдаалга байланыштуу дистанттык окутуу бүгүн башталды. 4-класстын окуучусу Сезим Сабыржанова теле аркылуу орус тил сабагын алды. Кичинекей Сезим мектепке барып билим алган кызыктуураак экендигин айтса, апасы бул чаралар коронавирустан коргоо үчүн туура чечим деп билет. Азыр карантин биз эшикке чыга албайбыз жана школго бара албайбыз. Бирок биз сабактарды үйдөн деле кылсак болот. Бизге класс мугалимдер бизге WhatsApp'тан жиберет, а биз алар жазабыз. Бүгүндөн баштап биз телевизор канал баластар менен жазап баштайбыз сабактарды. Телефондон уже WhatsApp'тардан жиберип атышат эжекелери. Үйдөн домашний көнүгүүлөрдү үйдөн жазып атабыз. Колдон келишинче баарыбыз тең үйдөбүз. Балдарга колдон келишинче жардам берип жатабыз. Кичине болсо дагы баягы кандай тапшырмаларды берип атышат. Бүгүн ошо орус тил сабагынан кичине сабак өтүштү. Мындан ары тапшырмаларды кылганга аракет кылабыз. Колдон келишинче балдарга да жардам берип атабыз. Билим берүү жана илим министрлиги өлкөдөгү убактылуу кырдаалды эске алып 2019-2020 окуу жылынын 4-чейрегин дистанттык форматта жүргүзүү чечимин чыгарган. Ошондуктан бүгүндөн тарта өлкө аймагынын жерлерине буга чейин тартылып даярдалган видео сабактар 1-4-класстын окуучулары жана бала бакчалардын бүтүрүүчү тайпалар үчүн баластандан. Ал эми 5-11-класстын окуучулары үчүн илим билим, санат, пирамида 5-каналдарынан берилет. Сабактар телеканалдардан көрсөтүлгөндөн кийин гана oku.edu.gov.kg порталына жүктөлөт. Демек, бул порталга жүктөлгөн соң дароо Мега 24 тиркемесинде жашынакай көрсөңүздөр болот, колдонсоңуздар болот. Ошондой эле биздин телеканалдар өзлөрүнүн YouTube каналдарына дагы дароо жүктөй башташат. Министрликте дистанттык форматта билим берүү тобу уюштурулган. Ал топ бардык суроолорго жооп берип, кеңеш берип, ар бир регион менен байланышып, пайда болгон көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет. Бул 4-чейректин сабактарын аралыктан окутуу үчүн 200дөн ашык мугалимдердин тобу чогулуп, 1000ден ашык сабактар даярдалууда. Эң негизгиси биздин ар бир педагог окуучулардын суроолоруна жооп берип, кошумча тапшырма берип, биздин электрондук ресурстарды көрсөтүп, кантип муну пайдалансаң болот деп, аларга тапшырма берип, алардын тапшырмаларын алып, текшерип кайра жардам берүүсүндө. Бул биздин минималдык талабыбыз. Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы улуттук билим берүүнүн сапатын баалоо борбору 4-11-класстардын окуучуларынын жетишкендиктерин баалоо үчүн комплекстүү тесттерди иштеп чыкты. Бул тесттерди ошондой эле онлайн жана офлайн режиминде пайдаланса болот. Ал эми онлайн окутууларды 5 телеканал менен бирге Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан окуучулардын кошумча билим алуусу үчүн түзүлгөн жана сунуш кылынган билим берүүчү сайттарынын шилтемелерине кирип, кошумча сабак алсаңыздар болот. Алар: oku.edu.gov.kg, kitep.edu.gov.kg, iBilim.kg, bb.edu.gov.kg, lib.kg, intobr.kg, mozaweb.com, yaklass.ru, testing.kg. Буга ылайык эртеңден тарта күн сайын Пирамида каналынан 5-11-класстар үчүн тарых сабагынан саат эртең мененки 9-да жана 2-ден 10 мүнөт өткөндө көрө аласыздар. Буга чейин теле аркылуу сабак бербегендигине байланыштуу бул мугалимдер үчүн дагы жаңылык болуп олтурат. Бирок ага карабай, алар буруnkудай эле болгон эмгегин окуучулардын билим алуусуна арноого даяр. Балдар сабактан убагында билим албай калбас үчүн биз сабак берүүгө туура келди. Бирок ушуну деген биз балдар сабактан артта калбасын деген максатта берип атабыз. Кээ бир балдарга интернет жетишпегендиктен теле сабактарды өтүүгө туура келип атат. Муну кыска мөөнөттүн ичинде биз балдарга жеткизүүгө аракет кылдык. Чындыгында биз жандуу сабак бергенибиз аябагандай эле жакшы болчу. Анан кийин биз дагы мугалимдер камеранын алдына буга чейин чыкпагандыктан бир топ сүрдөөнү менен сабак өтүүгө туура келди.
Кайтарым байланыш Zoom, WhatsApp, Google Classroom сыяктуу каражаттар менен ишке ашып жатат. Андыктан бир убакта интернетти 1,5 миллиондон ашык абонент колдоно баштайт. Балдардын билим алуусуна тоскоолдуктарды жаратпоо үчүн Билим берүү жана Илим министрлиги интернеттен кино, өр, аркыл оюндарды көчүрбөөгө, кереги жок учурда интернетти пайдаланбоого чакырат. Себеби интернеттин начар иштөөсү балдарга билим берүүгө кыйынчылык жаратышы толук ыктымал. Айза Камчыбекова, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.